Быйыл Талас дарыясынын бассейнинде суунун жетишсиздигинен улам Киров суу сактагычында суунун көлөмүнүн кескин азайгандыгын байкоого болот. Былтыр Киров суу сактагычына агып кирген суунун көлөмү секундасына 13,7 куб метрге жеткен болсо, бүгүнкү күндө 0,7 куб метрден гана суу агып, абал курч бойдон калууда. Суу сактагычтагы суунун кескин түрдө азайып кеткендигине байланыштуу элдерде аябай массалык түрдө балык тутушууда. Киров суу сактагычындагы балык чарба департаментинин дагы ал жерде жүргүзүп аткан жумушу боюнча дагы ал жерде көзөмөлдөө иштерин жүргүзүп келдик. Кичинекей малек балыктар дагы аябай кырылууда, чоң зыян алып келүүдө. Бул суунун азайгандыгы мынчалык терең түшкөн эмес. Биздин суунун көлөмү сууну кескин түрдө азайып кеткендиктен балык улоону керки жерлерде техникалык коопсуздук жок жерлерге дагы адамдар түшүп алып жыгылып кетүү коркунучтары бар. Аларга түшүндүрүү иштерин дагы жүргүзүп атабыз. Рейдти биз күчөтүү режимине өттүк. Суу сактагычта суунун кескин түрдө азайышынан улам мыйзамсыз балык улоо фактылары катталууда. Кандай эмне балыктар түшүп атабы? Карасик отурду. Канча кырмадылар? Кечке чейин канча кырмайсың? Азырга чейин, а? Да, так какого это будет до вечера? Не, вот сейчас. Көрсөм балын, ана. Покажи. 4 карася. Абалды жөнгө салуу максатында бүгүнкү күндө жаратылыш коргоочулары браконьерликке, мыйзамсыз балык улоого каршы көзөмөл иштерин жүргүзүп жатат. Суунун деңгээли жана көлөмү тосмого платинага чейин келип калгандыктан нары жогору жакта салганга биз тор салып же диги бирейдин тартканга возможность болбой жатат. Себеп дегенде суу асайган сайын балыкты көбүрөөк көлөмдө чогулган сайын бул жанагы аба жетпей, суудагы абанын кислородный голодание деп коет. Ошондой болуп балык өзүнөн өзү да өлүп калышы мүмкүн. Ошондой эле суунун уровени кичине, мына бүгүн өзүңүздөр күбө болдуңуздар, платинанын ар жагына барып көрдүк. Ошо балыктын малектору жаап туруп кайра шыр ачканда, анда дагы суунун эмеси менен тиги труба менен бүт балыктар дагы кетип калат. Эми айла жок, бул багы табигаттын эмеси экен, анча мынча багы эмеге кетип атат, бирок эми Кудайдын багы табигаттын эмесине баш ийбиз, айла жок. Бирок зыян көп эле болот. Себеп дегенде жаңы кичекей болуп өсүп келаткан малектор суу шарго бергенде суунун агы менен агып кетет. Чоң балык калып калышы мүмкүн, бирок чоң балыктар да кетет.